Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi bizning sahih mubtada jana xabar. Mubtada jana xabar bu marfuatlardan emne 3-sü jana 4-sü. Marfuatlar degen emne dese ismdin emne rof orundары dep aytkanбыз. Ism degen emne dese zamanga baylanышпаган söz manisi var. Jana zamanga baylanышпаган sözdün emne kaysyl jerlerde rof bolup okulatынын alып atабыз. Bugungi tema ошол mubtada jana xabar. Mubtada degen emne dese bul sözdün başında kelet, anan domma bolup okulat, anan oşol jönündө söz ketet. Misalı, men sizge bir teken aytıp bereyim misalı. Zayt palançının balası desem misalçı. Bu süylem kim jönüne ketet, Zayt jönüne ketet. Значит, автоматически бул эмне мубтада болуп калат. Эми ошол паланчынын баласы деп атам. Ошо эмне экен дейсиз? Сиз уже эмнени күтүп атасыз? Хабарды күтүп атасыз да. Хабардычы. Мен айтам алым депчи. Ушунун баласы бул алым экен деп айтасыз. Мисалы сиз олтурасыз үйдө. Анан мен бир маалда сабак кылып атсаңыз, эшикти ачып эле бир маалда бакыр деп кыйкыра койдум да сизге. Бакыр депчи. Анан сиз күтөсүз да бирдекеничи. Эмнени күтөсүз? Бакыр эмне экен? Айтпайсың беми деп, анан не бакыр деп мисалы сурай баштайсыз да. Ушул жөнүндө сөз кетип атат, бакыр бул мубтада болот. Эми хабарды күтөсүзчү. Мисалы бакыр деп туруп калсам, айтпайсың беми депчи мисалы сурап калса, анан айтам келди деп. Не? Ошол келди деген сөз хабар болот. Же болсо күчтүү дейм. Же болсо мисалы сиз үйдө олтурасыз, килдин дагы эмне неменин бою болуп атса, мисалы бир мушкердин. Мисалы Конор Макгрегор деген болсом, сразу эмне хабарды күтөсүз, жеңди же болбосо жеңилди деген. Мубтада деген эмне десе сөздүн башында болуп келет. Ал сөзсүз түрдө эмне марифа болот. Анан ар дайым роф болуп окулат. Роф деген домма деп түшүнө бериңиз. Ошол домма болуп окулат. Ошол мисалы Зайдун десем, Зайд уже сөздүн башында келди, анан ушунун жөнүндө сөз кетет. Зайд эмне? Алдым. Сразу хабар берип атасыз. Өкүм берип атасыз, то есть. Зайд алдым деп эмне өкүм берип атасыз. Ушул хабар болот. Бакыр десем, уже хабарды күтүп атасыз автоматически. Эмне дейм? Муаллимун деп. Эмне? Мугалим. То есть бул хабар кетип атат. Бул биринчи сөз. Эмне? Бул мубтада болуп эсептелет. Мисалы Фатима дейм, сөздүн башында болуп келип атат, анан марифа болуп келип атат, анан домма болуп келип атат. Көрдүңүздөр, марфу болуп келип атат. Бул значит эмне экен? Мубтада. Эмне? Талибатун. Фатима талибатун. Талиба деген бул эмне десе, бул студентка деген. Эми маани бериңиздер хабарга. Хабар эмне десе, сөзсүз түрдө эмне экен? Мубтададан кийин келет. Мубтада бар, хабар бар дегендей да. Мубтададан кийин келип, андан кийин ал дагы эмне роф болуп окулат. Анан ушул мубтада жөнүндө хабар берет. Мисалы, Зайдка эмне деп хабар берип атат? Алым деп хабар берип атат. Бакырга эмне деп хабар берип атат? Мугалим деп хабар берип атат, өкүм берип атат. Фатимага эмне? Ал студентка деп эмне хабар берип атат. Мисалы, сүйлөм түзүп көрүңүздөр. Мисалы, Зайдун алимун. Көрдүңүзбү? Мону Зайдан алиман деп окубайсыз да. Ар дайым эмне домма кылып окушуңуз керек. Зайдун алимун. Мисалы мен дагы ким бар? Мисалы калем. Каламун, каламан же каламин деп окубайсыз. Каламун кайсыл цвет? Ахмар, кызыл цвет. Каламун ахмар деп окуйсуз. Мисалычы. Мисалы могу китеп. Сиз сүйлөм түзгүңүз келсе, китап деп айтасыз. Китабан, китабин деп эмне фатха касра кылбайсыз. Эмне домма кыласыз. Себеби ал мубтада болот. Китабун бул эмне? Кайсыл цвет? Өкүм беришиңиз керек, хабар беришиңиз керек. Ак цвет, значит акты эмне кыласыз? Домма кыласыз. Китабун абьядун депчи. Мисалы, ана, мен, бирок ана деген сөз бул өзгөрбөй турган сөз. Бул домма болот, бирок көңүлдө болот. Мен мисалы чоңмун. Ана кабирун деп окуйсуз. Кабирун деген сөз эмне? Хабар болуп берет ана деген сөзгө. Кабирон же болсо кабирин деп окулбайт.
Düşündüңüzдөр dep oylayм. Mubtada sözsüz türdü emneken şartları var. Süйлömdün başında kelet, anan belgili söz bolat, andan keyin oşol jönde söz ketet dagı, ar daim ne domma bolup okulat, rof bolup okulat. Bul bayağı özgörүүчү sözdördü. Mabdilerde anday bolboy kalat. Mabdiler biz ötkönbüz, buga çenki sabaktarda mabdi degen özgörбөй turgan söz. Alimun degen bul habar bolat. Habar degen emne dese, bul dagı emne rof bolup okulat, domma. Anan oşol mubtadadan keyin sözsüz kelet dagı, anan esте balыңыздар, ar daim habar nakira bolup kelet. Belgisiz nerse, belgilүү nerse bolboyt. Түшүнүңүздөрбү? Эмне алимун, зайд алым. То есть мубтадан эмне берип атат? Хабар берип атат. Зайдун бул мубтада, алимун деген эмне хабар берип атат. Бакыр. Бакыр эмне? Ал мугалим. Фатима. Фатима эмне деп ким эмне деген суроого жооп берет да. Фатима эмне? Ал студентка. Талибатун. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кийинки сабакта иншалла биз исму кана анан хабару иннаны алабыз.